Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык подкастынын көрөрмандары. Бүгүнкү күн бизде өтө олуттуу бир суроону козгойлу деп атабыз. Кечээ жакында эле көрүнгөндөй, медициналык кызматкерди тез жардам менен келген врачты кол салуу болуптур. Ошол жөнүндө биз врачтын мнениясын, оюн билели деп чакырдык. Аруке Кулматова, үй бүлөлүк дарыгер. Аруке айым, саламатсызбы, биздин студияга келгениңиз менен кош келиңиз. Саламатчылык. Аруке айым, сиз деле окугандырсыз, ушул жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтып кетесизби? Анан кийин биздин юристтерден алган маалыматты да биз айтканга аракет кылайлы. Мен кечээ эле лентаны карап атып көрүп калдым. 30-июнда тез жардамды чакырыптыр. Мамасы баламдын ичи ооруп атат деп чакырат. Анан тез жардам менен келген педиатрический баягы служба келет. Келип эле анан балдарды көрөт. Эки бала, мамасы эки бала менен эшикке чыгып эле күтүп туруптур. Анан балдарды көрүп, бала куспай эле, баланын дене табы жакшы эле, баланын ичи өтпөй эле, баягындай больницага жаткырууга показания жок десе, ошол балдардын Апасы. апасы кош бойлуу экен врач. Ошол кош бойлуу врачты сабап таштаптыр, кол салыптыр. Анан баягы кыздын боюнан түшөр угрозасы болуп, баласын жоготуу угрозасы болуп, анан нейротравматологияга больницага жатып калыптыр. Бул эми мыкаачылык деп эле ойлойм мен. Бул нерсени баягындай состояние аффекта деп мындай Айтууга ойлогонго да болбойт. айтууга болбойт. Анткени ал аял мындай түшүнүп атат да, бул аял киши болсо эмнеге кол салыш керек, туурабы? Анан мен муну неме деп дагы айта албайм, балдарын коргоо деп да айта албайм. Анткени балаң ооруп атканда сен эч качан скорый помощьту күтпөйсүң. Балаң ооруп атса, ичи өтүп атса, бир нерсе болуп атса, кандайдыр бир эне болгондон кийин кандайдыр бир жолду таап больницага жеткенге аракет кыласың. Такыр эле айла жок болуп, такыр эле дөңгөлөк жок болуп баратканда гана скорый помощьту күтүп, анан скорый помощьта тез жардамдагы дарыгерлер келип бала жакшы эле экен дегенде, анан энелер көп учурда жакшы эле экен деп успокаиваться этип калат да. Бул андай учур эмес. Бул өзүн да коргоо эмес, балдарын да коргоо эмес деп мындай түз эле мыкаачылык деп гана айта алам мен бул нерсени. Анткени туура эмес нерсе бул. Аруке айым, бул биринчи жолу болушу эмес. Акыркы убакта биз Көп. баягы интернеттин жардамы менен бул жөнүндө көп угуп калабыз, Ооба. Тигил врач, бул врач, керек болсо ошол эле журналисттер дагы. Ооба. Демек ушу биздин, мына сиздин, менин жана биздин коллегаларыбыздын баркынын төмөндөтүшүн алып Ооба. келип атат булчу. Сыйлабастык болуп атат. Ошол эле апасы мына эмне үчүн кол салат? Ал врач атайын жасаган жок. Ал билет, өзүнүн ишин жакшы билет. Ооба. Билип туруп айтып атат. Бирок баягы эмнегедир ушундай медиктерге терс, же болбосо кандай десем, сыйлабастык тенденциясы биздин элибизде эмнегедир Күчөп келет. күчөп келатат. Ооба. Ошол жөнүндө биз дагы бир жолу көтөрөлү деп айтып атабыз. Чет өлкөдөн биздин эле жарандар көп келип, ушул жерден медициналык жардамды алып кетишет. А эмне үчүн ал жактан албайсыңар? Ошол эле Америкадан, Европадан десек, ал жакта аябай кымбат, врачтарга барыш кыйын дейт. Колдо бардын баркы жок дейт. Ошону туура түшүнүш керек. Биз эми мына интернет ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн карап көргүлө, биздин врачтарды кандай сыйлашат башка жактагылар. Ошондой көрүнүш деги эле болбош керек. Ооба. Ошон үчүн айткым келет, биздин өкмөт, Жогорку Кеңештин социалдык комитети ушул кылмыш жаза кодексин жаңы беренесин, жаңы статьясын баягы бекитти. Эгерде медициналык кызматкерге медициналык өзүнүн ишин жасап аткан убакта кол салуу болсо, же болбосо мазактаса, туура эмес сүйлөрдү сүйлөсө, анда ошол жаранга карата кылмыш иши козголот деп. Кандай дейсиз? Ушуга өзүңүздүн оюңузду айтып кетесизби? Мен муну эң эле туура көрөм. Анткени буга чейин мен бул иштеп жүргөндө пациент всегда прав деген сөздү угат элем да.
Бул эмне деген сөз? Пациент сени келип алып, сени урушуп атса деле, сөгүп атса деле, телефонго тартып жамандап атса деле, ой келди эле сүйлөп атса деле, Мгм. врачтар унчукпай, эчтеке дебей, сен кыйынсың, сен молодецсиң деп кетиришибиз керек эле. Бул бизге түшкөн Жүк. инструкция болчу. М. Ушундай түз приказ. Мындайча Мгм. айтканда, силер ушундай гана кылышыңар керек. Анткени буга чейин мыйзам бейтаптарды гана баягындай Колдочу. колдойт. Мгм. Колдоп, анан коргойт эле. Эмне болду десе эле, медиктер туура эмес кылды, медиктер туура эмес кылып атат, медиктер моундай өлтүрүп койду, медиктер бирдеме кылды деп. Эч бир жерде медиктер чын эле туура эмес кылдыбы, чын эле ошол жерде ушундай ситуация болдубу деп разбирательство жок эле. Көп учурда биз буга чейин деле уктук да, врачтарды алып барып камап таштап, эптеп эле ошол бейтаптар сүйлөбөсүн деп, эптеп эле ошол врач бейтаптар баягы президентке жетип калбасын деп кандай гана жолдорду кылышкан жок. Түз эле барып врачтарды камап коюшат. Мына биз силер врачты камап койдук, болду, эчтеке кылбагыла деп. Ушундай Ооба. ситуациялар болгон да. Анткени бейтаптар, пациенттер ушунчалык врачтарды сыйлабай, ушунчалык врачтардын жумушунун Барктабай. барктабай, Мгм. обесценивание деп коет да, ошол М. эркени аябай көп колдонушу. Бир нерсе болсо эле силер акча дегенди өлөйүн деп калгансыңар деп ушундай мамилеге жеткенбиз да биз. Бирок ошого жеткизген бул Кыргызстандагы өкмөттүн идеологиясы. Бул Политикасы. политикасы да, М. бул деген эме менен эмес. Бул адамдардын өзү эле ойлоп табышкан жок да. Булар бизде Кыргызстанда медиктердин жумушун медицинское обслуживание деп атайт. Обслужить пациента, не вылечить, не неметүү эмес, дарылоо эмес, ден соолугун чыңдоо эмес, обслужить деп мамиле кылышат да врачтарга. Ошол эркел мамиле үстүнөн келатат да. Үстүнөн келатып, анан баягы элдерге жеткенде анан элдер врачтарга келип алып, поликлиникага келип алып, больницага келип алып, ошол врачтарды обслуга катары көрөт да. Силер милдеттүүсүңөр, силер деген акча алып атасыңар деп. Анан баягындай медиктердин акчасын биз көтөрүп атабыз, медиктерди биз монтип колдоп атабыз деген да маалыматтар чыгып атат да. Ошолордун Ооба. баарын окуп алышып эле, булар кыйын акча алып атат. Булар деген ушинтип отурушат, биздин акчанын баарын алып алып деген ойлордун баардыгы эмнеге алып келет? Ошолордун баардыгы ошол пациенттер врачтарды көрүп алып эле, врачтарды өзүлөрүнүн ден соолугун чыңдоочу адамдарды эмес, бир мындай акчадан өлөйүн деп калган өзүлөрүнүн душманы катары кабыл алып калган да биздичи. Бул эң эле туура эмес нерсе. Харуки айым, мен ойлойм, сөзүңүзгө аралжы, ушундай адамдар биздин коомдо азыраак болот деп үмүттөнөбүз. Ал эми азыраак болгон адамдар ушул биздин маекти уккандан кийин өзүнүн оюн таптакыр өзгөртөт деп биз ошого үмүттөнөбүз. Ооба. Туурабы, Биз Аруки аябай айым? үмүттөнөбүз. Бизге деле ошол керек эмес эле. Бизди Ооба. барктаса, бизди сыйласа деп ойлойбуз да биз. Ошон Мисалы, үчүн врач окуйбуз да. үчүн эң биринчи кыял анын пациенти айыгып кетсе Жакшы деген. болуп кетсе. Айыгып кетсе, жакшы болуп кетсе, ошол эң биринчи кыялы ушу Ооба. врачтын кыялы ушундай. Ооба, ошондой. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Ошондой врачты мурун илгеркидей сыйлоо болсо, азыркы болуп аткан проблемалардын көбү болбойт эле. Врачка кол салуу, врачты ушинтип мыкаачылоо, врачты ушинтип кетиптир дегендер азаят эле, эгер врачты сыйласа. Мен аябай өкүнөм. Көбүнчө жаштар мына башка чет өлкөгө кетип атышат. Ошол эле жакынкы Россияга. Россиядан кандай гана кордукту көрүүгө болот. Алар кемсинтет. Баягы байкуш өлкөдөн келдиң деп. Же болбосо башка эле өлкөлөргө кетип атышат. Бул эмненин айынан? Ушундай кордуктоонун айынан, маянанын аздыгынан келип чыгып атат. Ошон үчүн урматтуу бизди азыр көрүп аткан жаран, мен үмүттөнөм, сиз ушуну туура түшүнүп атасыз. Бирок сиздин досторуңузга, туугандарыңызга ушуну айтып, бири бирибизге түшүндүрсөк, анда коом ушундай начар, ушундай туура эмес көрүнүштөн арылат эле деп үмүттөнөбүз. Ооба, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Ошондой балким бири-бирине айтса, балким Ооба, бизди түшүнсө, балким бизди укса, балким ошол эки андай коомдун интеллекти өсүп, ооба. билими өсүп, ошол нерсени түшүнүп, ошондой кылбай калат болсо керек. Тилекке каршы мынакей бизде жакшы аябай лакабыбыз бар. Биринчи байлык, ден соолук деп. Бирок ушул лакапты эмнегедир баягы тойдо, бир нерсе эметкенде гана колдонобуз. Бирок негизи келгенде
көпчүлүгү унутуп коет дагы. Эң аябай кыйналып, ооруп, аябай болбой калганда гана доктурларга кайрылып, доктур эмне кыла алат? А, Сыйкырчы эмес доктур. Ошон үчүн сен күнөөлүүсүң деп, ошо күнөөлөгөнгө алып барышат. Туурабы? ооба, баягы бейтаптар деген кандай кылат? Баягы башында бир жери ооруп атканда ооруп атат, чо-то тура турайынчы, могул М. дарыны ичип деп жүрүшөт. 1-2 ай жүрөт, 3 ай жүрөт, ал ичинде эмне болуп атканын билбей эле жүрө беришет, жүрө беришет, жүрө беришет. 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, анан ал оору өтүшөт да, акыры өтүшөт да. Өтүшкөндөн кийин больницага келишет, анан больницага келгенде, а, кандай доктур болбосун, болгон күч аракетин ошол эки пациенттин өмүрүн сактап калайын, өмүрүн сактап, жашоосун, ден соолугун жакшыртып алайын, колумдан келгенин кылайын деп биз ар бир пациентке өзүбүздүн болгон толгон ошол ичибизде болгон нерсебиздин баарын ошол пациент үчүн жүктөйбүз, Ооба. кылабыз да. Бирок колубуздан келбей калат. Биз чын эле Кудай эмеспиз, сиз айткандай. Биз колубуздан келгенин кылсак дагы кээде пациенттер өтүп кетет. Кээде пациенттер андай ар кандай ситуация болот. Анан ошондо врачты күнөөлөгөнгө бул туура эмес нерсе да. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Врачка пациент келгенде, врач мунун каражатын үнөмдөсөм экен деп, Ооба. болгон бир ограниченный мен анализди назначение кылат, же болбосо жана обследованияларды ограниченный кылат. А керек болсо ошонун баарын тең спектрди назначить этсе, ошол врачка ошончолук жеңил болот дагы, ошол пациентке да жеңил болот. Ооруну тез табууга. Ооба, бирок кээде мындай болот да, пациент келет, анан врач морекини өтүп келчи, мен М. көрүшүм керек десе, пациент эмне деп айтат? Мен акчам жок дейт. Менин акчам жок, мен А бара эмне үчүн албайм. мынча көп назначение кылдың Эмнеге дейт? мынча көп? Эмнеге мен тапшырып атам муну деп башка врачка М. барат. Анан бизде медиктердин ортосунда солидарность аябай аз да. Башка врачка барса, ал сүйлөй берет, аны жөн эле кой деп коет. Биз көп эле көрөбүз да андай М. нерсени. Жөн эле кой аны, ал могуну ичип койсоң өтүп кетет деп баягы бир нерсени жазып берип коет дагы. Баягы аны ичет, оорусу басылат дагы, бир аздан кийин ал уже өтүшүп кетти да. Кайра келсе, ал уже баягы буга чейинки чыгарып ала турган оорусу, айыгып кетчү оорусу Ооба. уже айыкпаган учурга келип калат дагы. Анан буга чейинки обследованияга кетире турган акчасынан 5-6 эсе көп акчаны дарыга кетирип баштайт да, айла жок Мгм. болупчу. Ошол үчүн баягы врачка келгенде врачтын сөзүн угуп, мону өтүп берип койчу дегенде, баягы бир аз кымбатыраак болсо дагы ошого карабай өтүп берсе, врачка канчалык жеңил болот эле, Ооба. канчалык болот эле. Ошол пациент билиш керек. Биринчи байлык ден Ден соолугу соолук. экенин. Аруке айым, сиздин маегиңизге чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат чакырганыңыз Рахмат. үчүн. Мага аябай жакты биздин бүгүнкү маек. Чоң рахмат. Аха.